Filiалы Шамалсайда жайгашты. Бүт жүктөрдүн баары ошол Шамалсай шаарынын ортосунда жайгашкан. Мына айтып отыр, жагымсыз жыттардын баары чыгат дейт. Азабын биз көрүп атабыз дейт. Ошо кече Росатомдон келди да, адистер келип аныктап берди. Эми 2025-жылга кырсала бөлүп бересиңерби каражат? Бөлүп беребиз. Рахмат, чоң рахмат. Карылар үйүндө эне сүйлөп атат да. Мен үйдөн суранып келдим дейт. Баламан сурандым дейт. Мен ушул карылар үйүнө алып бар депчи. Баяндамаңызда багбандардын, жер салыктардын көтөрөбүз деп айттыңыз. Эмне себептен? Биз кечээ каникулда эл менен жолугуштук да шайлоочулар менен. Анан Шамалсай шаарынын тургундарынын атынан кайрылуу беришти да. Урматтуу Дамирбек Дүйшалиевич, Шамалсай шаардык мэриясы, шаардын тургундары, Кыргыз Республикасы президентинин 2023-жылдын 29 декабрындагы номер 370 жарлыгына ылайык жаңы түзүлгөн шаар болгондуктан төмөндөгүдөй көйгөйлүү маселелерди чечип көмөк көрсөтүүңүз суранабыз деп. Шаарыбыздын аймагында газ минерал бозумчак ишканасынын жүк ташуучу базасы жайгашкан. Жана бул жерден ишкананын оор жүк ташуучу техникалары менен келип, темир жол аркылуу жүктөрдү жүктөшөт. Оор жүк ташуучу автоунаалар биздин шаардын көчөлөрүнүн сапатын бузуп, алар ташыган кен концентраттарын жагымсыз жыттар чыгып, көчөлөр чаңып, жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаратууда. Биздин шаарыбызга жана шаар тургундарына зыяндуулугун тийгизип жаткандыктан газ минерал бозумчак ишканасынын эсебинен Алабука районуна которулуп жаткан 2% каражаттын 20%-ын Шамалсай шаарынын өнүгүүсүнө которуу маселеси боюнча жогорку кеңештин сессияларына жыйындарында көтөрүп, чечип берүү жагын көзөмөлгө алып көмөк көрсөтүүңүз суранабыз дейт. Жарык Ушулевич, бул маселе көбүнчө Минфинге карайт го, анткени норматив отчисления и жанагы распределениясы ал финансы министрлигине караштуу. Финансы министрлигинин орун басарына эгерде кат берип койсоңуздар, алар жанагы жергиликтүү бюджеттерди карап, жанагы нормативтерин чыгарып атканда ошондон карап чыгышса болот да. Данияр Жолдошевич, бул Минфинге караштуу эмес, бул жалпы сиз ушул аймактарды ирилештирүү боюнча долбоорду сиз жетектедиңиз да, туурабы? Сиз ушул шаарлардын өнүгүүсүнө сиз да кызыктарсыз да. Туура, сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Ал эми мынакей филиалы Шамалсайда жайгашты. Бүт жүктөрдүн баары ошол Шамалсай шаарынын ортосунда жайгашкан. Мына айтып отыр, жагымсыз жыттардын баары чыгат дейт. Азабын биз көрүп атабыз дейт. Анан мына мен салык кызматынан маалыматтарды алып, сиздин өкүлүңүз турат. 3 миллиард 540 миллион сом экен. Жалпы кирешеси, туурабы? Туура. Туура айтып атамын? Туура. 3 миллиард 540 миллион сомдун 1 миллион 425 миң сом гана Шамалсай подоход менен түшөт экен. 82 миң жер салыгы, 1 миллион 325 миң бул подоход. Бул шылдыңбы кандай? Ал жерде жылына 40 миллион 50 миллион сомдук асфальт жолдорду алар бузуп, талкалап. Булардын өзүнүн бизге ашыкча кереги жок дейт. Бизге мына талкаланган жолдорду ошол 2%-тин ичинен 20%-ын бизге которуп берген. Мен неге айтып атам? Азыр сиз мыйзамдарды өзгөртүп алып келип атасыз, туурабы? Туура. Ушуга мен сунушту берейин. Эгер мыйзамга туура келбесе, сиз эми мындай ушул мен ойлойм, ушул аймактардагы бардык жанагы АТР боюнча дагы өзүңүз жетектедиңиз да. Туура түшүнөсүз, туура кабыл аласыз деп ойлойм да. Туура. Жарайт. Булардын өзүнүн шаар, мына жаңы түптөлдө шаар 32 миллион сом бюджет бар экен шаар. Бул жанагы защищенный статьяларга жетет дейт. Ашыкча биздин жанагы курулган жолдорду мындай кайра калыбына келтиргени биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок дейт. Бизге пайдасы тийген жок дейт. Тиги казакмыз зыяндуулук тийип жатат дейт. Биздин бүт жасаган иштерибизди неме кылып депчи. Ошону сиз могу эске алып коюңуз. Жарайт. Шамалсай боюнча да сиз менен дагы сүйлөшөлү, Жарайт. Анан экинчи маселе. Руслан Мырзабекович,
мына кечеге мен жетишпей калдым, бюджетти караганда учурдан пайдаланып айтып коеюн. Сизге мен кат жолдогом. Ташкөмүр шаарындагы кристалл заводу боюнча. Жооп бербедиңиз. Кече жакында Росатомдон, Россиядан адистер келди, туурабы? Келип ошол кристалл заводунун ичиндеги жанагы зыяндуу заттарды аныктап кетти. Бул жер чындык бар экен. Бул боюнча иш алып барыш керек экен деп. Анан сиз мындай дагы жана 2025-жылдын бюджетин карап атканда сизден жанагындай жооп келет да, жанагы МЧСке бөлүнгөн бөлөбүз депчи. Бирок МЧС өзүңүз жакшы билесиз, МЧСтин өзү кыла турган иштери көп. 7 область бүт Кыргызстан боюнча жанагы кырсыкта жанагы неме иштер боюнча булар каражаты кетирет да, бирок именно кристалл деп силер көрсөтүп бересиңиздер, ошону жооп берип коюңузчу. Замир Дешевич, туура сиз экөөбүз сүйлөшкөнбүз, бул боюнча сиздин катыңызды биз алганбыз, жолдогон катыңызды. Мен тапшырма тиешелүү башкармалыктарга бергенбиз. Бул өтө маанилүү маселе экенин сиз өзүңүз дагы белгилеп, мен дагы чогулушка бир эмес 2 жолу катышкам МЧС менен кошо. Биз ал каражатты бөлүп беребиз, сөзсүз түрдө. Быйыл дагы мына ошол жерде биз көчмө жыйын өткөрдүк, кристалдын өзүндө. Ошол жерде МЧСтин жетекчиси өкүлдөр айтып атат. Биз Минфин бөлүп берген, өкмөт бөлүп берген акчаны иштете албайбыз кристалл, себеби бул жерде көрсөткөн эмес деп жооп берип атат. Мен айткандай ал тапшырмаңызды аткарабыз, себеби ал өтө маанилүү биздин Президенттин көзөмөлүндө турат. Мамлекетке керектүү маселе. Бир нерсе бул МЧС менен жанагы ошол заводдун ичинде бизде специалисттер жоктугун билесиз да, баягы Россия тараптан келип, ошону аныктап баасын баалап бериш керек болчу да, канча каражат керектүүсүн. Ошондон сиз айттыңыз бир сумма аныкталды деп. Биз аны чечип беребиз. Маселе жок. Кече Росатомдон келди да, адистер келип аныктап берди. Эми 2025-жылга кристалла бөлүп бересиңерби каражат? Бөлүп беребиз. Рахмат, чоң рахмат. Суроо берүү үчүн Мамасалык Замирбек Бешаловичте. Рахмат турага. Мален Абдрахманович, негизи оюңуз туура да. Ата энени урматтоо, сыйлоо, ата эненин ыйыктыгы. Мен дагы ушу өмүр бою ата эне менен жашап келатам, билебиз да. Бирок мен кече жакында соцсеттен бир көрсөтүүнү көрдүм. Карылар үйүндө эне сүйлөп атат да. Мен үйдөн суранып келдим дейт. Баламан сурандым дейт. Мен ушул карылар үйүнө алып бар депчи. Себеби мага үйдө көз караш жакшы болбой атат. Мен ушул карылар үйүндө мага жакшы шарттар бар, мен сүйлөшкөнү инсандар бар депчи. Эми бул мыйзам менен өзгөртүү эмес, Мален Абдрахманович. Буну башка жолдору бар да. Маданият министрлик менен иштеп, биз чет өлкөдөгү тажрыйбаларын алсак болот. Роликтерди чыгарып, андан сырткары муфтияттар менен иштесек болот. Алымдар менен. Биздин ата эненин ыйыктыгы кандай экенин ошол аркылуу биз жайылсак болот да. Анан эми биз жакшы билебиз, биз эми мындан кийин бизге батыштын менталитети кирип келди. Биз мындай мыйзам менен чектөө коюп койгонубуз бул абдан туура эмес да. Эми сизди колдойбуз, мынакей сиз абдан жакшы ойлорду айтып атасыз. Бул туура. Баарыбыз сыйлайбыз ата энени. Мындай нерсени биз эч кимге каалабайбыз да. Бир бала, кыз ата энесин апарып карылар үйүнө таштаган. Бунун башка жолдору бар. Мен айткандай ушу Маданият министрлиги менен ушул тыгыз иштешсин, алар роликтер чыгарсын, алымдар кеңеши иш алып барсын. Мен оюм ошондой да. Биз эми ал жанагы сиз абайлап отурганбыз, бирок эми көпчүлүк биздин жана коллегалардан ушундай сөз чыккандан кийин мен дагы өзүм ичимдеги оюмду айтып койдум. Ийгилик каалайм. Рахмат. Данияр Жолдошевич, сиздин баяндамаңызды уктук да. Баяндамаңызда багбандардын, жер салыктарын көтөрөбүз деп айттыңыз. Эмне себептен? Негизи 2008-жылдан бери бул салыктар көтөрүлгөн эмес, бирок биз көтөрүлгөн эмес, биз чегин гана көтөрүп баратабыз. Азыр Бишкек шаарында мисалы үчүн 1 шарчы метрге 65 сом боло турган болсо, аны 100 сомго чейин деп атабыз. Бирок салыкты жергиликтүү бийлик өзү көтөрөт.
ошол ставкасын 100гө чейин деп чыгарып берет алат. Аны 1 сом деп коебу, 0 сом деп коебу, 100 сом деп коебу, ал уже ошол жергиликтүү бийликтин чечими менен болот. Анткени жер салыгы бул жергиликтүү бийликтин салыгы. Ошол жергиликтүү бийликтин бюджетин көтөргөнгө эгерде ушундай мүмкүнчүлүк боло турган болсо, аны өздөрү кабыл алып чече беришет аны. Айылдык кеңештин чечими. Айылдык кеңештин чечими менен болот.